Саламатсыздарбы достор. Амансыздарбы, кандайсыздар? Акыбал кандай, кайсыл жерде кандай болуп атат? Жазып айтып коюңуздар, билгениңиздер болсо. Болсо дагы деле чуркап жүрөбүз. Жайна аттуу биздин мыкты азамат кыргыз кызыбыз чоң мал союп, ошого бата кылып 41 токош бышырып, ошондой кыргыз келиңиз. Ооба, келди, дары келиңиз. Так, у меня 37, нормально? Нормально. На? 37 болот. Ошо что-то 37 болот. Так, Меники 36 экен, нормально экен да? Мына эти шошо. Беки 36, меники 37 болот. Нормально, 37 болбосун, Орбай, не? Сен орба, мен орбайм, ата жұрт 37. Сондан кейін, Ооба? нормально уже, да? Біз 4-5 жоқ, 550-ден алған. Надо было подождать и вот это взять. Баягычы оптом келаткан материалдарды алып туруп элечи, момундай костюмдарды деген Кыргызстандан тигиш керек болчу негизичи. Негизи билесиң, баягы ткань сонун болчу. Кечирим сураймын, көңүл бурбай калганыма. Так, жети областка Кликсан дарылардын бардыгын бөлүштүрүп берди. Тең бөлүштүрүп бердик. 7 областка. Андан сырткары жумуш кылдык. Так, мына Кликсан препараттары келди. Адил мырза өзү лично барып тосуп алып келди. Андан сырткары муктаж болгондорго ушундай болсо, мына бул жакта калдыктар. Смотри, biz 2 ампуладан бербейбиз да туурабы? 4 ампула. Биз 4 ампула беребиз бир бергенде, потому что экөөнү алганда сиздер экөөнү кайра Бул издейсиздер. бекер берилет. Ооба. Эмне бекер берилет, азбы? Сен бересиңби кана? Муктаж болгондор келип туруп, ушундай тизмекке кол койдуруп, мына бул жакта 4, 2 деп алып кетип атышат. Бул жакта ушундай тизмектер бар. Ооба, бирөөлөр экини алып койгон болсо, бизден келип экини алып кетсе болот. Башкаларды ойлоңуздар, ач көздүк болбосун. Мен мисалы үчүн өзүмө бир дагы препарат алган жокмун, анткени оорубайм деп эле атам да. Жөн эле оору электе эле ооруп алып, ач көздөнүп, аптеканын баарын үйүңөргө үйүп алып, жаман ооруну өзүңөр үйгө чакырбагыла туугандар. Жөн эле концентраттын баарын алып эле үйгө өзүңөрчө эле склад жасапчы. Так, вот 4 деген бир леченияга кетет экен. Каерде? Шындыққа чықты бады жаңылы. Ким сататтыр? Бирөөлөр сатып аткан экен. Биздики эмес да, Биздики эмес. Биздики деген сатылбайт. Бирок ким алып, ошентип бирөөнүн оорусунан, бирөөнүн өлүмүнөн 1000 сом, 2000 сом, 3000 сом көрөйүн десе, ал деле бир укмуш байып кетпейт. Ал деле бир кыйрат жөрбөйт, же бир өчпөс дарыны ичип алып, өмүр бою жашабайт. Бара турган жерибиздин баардыгы кичинекей эле 4 бурчтук жер да. Так, буюрса ошо. Мына ушул жердеги бул Талас областы боюнча региондорго бир гана муктаждарга ар бир главврачка биринен берилет, Нарынга кетип атат. Ошондой эле мына 7 областка 7 бөлүнүптүр. Бизде еще вопрос один. Алена, вопрос. У нас будут на продажу Кликсана по себестоимости? Например, сейчас продают по 7-8 тысяч сомов. Наша цена какая и поскольку мы получили? Для тех спонсоров, которые хотят обеспечить больницы для них. То есть мы как взяли по той же цене отдаем, чтобы это все до народа бесплатно дошло. Хорошо. А для народа поштучно просто отдаем. Хорошо. Но еще и если, конечно, у вас есть возможность купить, или вы хотите бесплатно взять, мы можем вам дать бесплатно, но кайрымдуулукка вы оставьте деньги, потому что мы будем заказывать следующую партию, и нам очень нужны деньги. Сори за мой внешний вид. На ушул Эльмира эжекем 6 аппарат Талас районуна, Манас районуна, Талас областынын Манас районуна заказ кылган. Эжеке азыр 6да буюрса самолет конотуп атабыз, чогуу барабыз. Бир портерде айдатып барабыз, буюрса алып кетебиз. Ушундай эжекемдей Айтып кетейинчи. эжекемдей инсандар болсун. Жазыла жүргөн, эл деп жүргөн кыздар. Анан кийин ушунча демилгени көтөрүп чыккан Анжелика. Сага Кудайым ушундай чоң рахмат. Ушундай жолго салып, ушунча элди ойлоп, мына кече күнү Чубак ажы кайтыш болгондон кийин ушундай стресске түштүк. Ушундай семьябыз менен каты кыйналдык, бирок ушунчалык нерсеге жеткизип, канча элдин эмесине соогуна калып атасың, Анжелика, өмүр берсин, сен бир адамга жардам берсең, Кудайым сага 1000 адам. Эжеке, сиз дагы 6 аппарат менен азыр Кликсан дарыларын Таласка өзүңүз алып кетип атасыз, Кудай буюрса Манас районуна алып кетейин деп. Бүгүн Кудайым жолдон Талас районуна дагы, берки райондорго чыдап кетесиз. Ооба, жакшы. Азыр Кара-Бара районуна дагы 6 аппарат
тамакка акча келдим, эгер болсо аны мындай сатып алып наличиеге сатып алып кетсемби деп. Наличие сатып алса болобу концентратты? Сейчас нету наличия. Сейчас нет, эжеке бул жака акча бердик. Но мы с вами сейчас хотим с запасом 5 штук хотя бы для людей заказать, кто хочет Запаста. с запасом. Азыр берип койсоңуз келет эжеке. Алып аппараттын акчасы менин Ооба. жөндөмдө жүр, азыр жүгөт. Аябай сапаттуу жакшы аппараттар экен. Бир аппарат аябай бирөө муктаж экен, ошого срочно керек. Эжекем ушинтип элим жерим деген эжекем алтын эжем бар болсун, өмүрүңүз узун болсун. Бизде коллекциондар бар, эртең мененден бери сурап аткан муктаж инсандар, келиңиздер, коллекцион беребиз. Элдин акчасына алынды, кайрадан дагы элдин акчасына экинчи партия алынат. Туркиядан дагы азыр жакшы препараттар келди, ал дагы берилип атат. Келиңиздер, чындап керек болсо дары алыңыздар. Ушул жерде баардыгыбыз аракет кылып атабыз. Апам жана менин өкүлдөрү менен мен дагы биргеликте Бактыгүл өзүнүн эл сомун акча которуп салып, талант дагы өзүнүн аракетин көрүп, медиктердин баарын текшерип жүрөт. Абайлала, медиктер эч нерсе сатпагыла. Сразу интернетке чыгасыңар. Чтобы все бесплатно. Ооба, буйруса. Экөөсү Турция качан конот? Бүгін ночью конот, бул Нарынга. Ооба, Нарынга кетип атат. Бүгүн түндө буйруса Турция конот, анан дагы бир партия Турциядан келиптир. Бүгүн келиптир уже, бар экен, 120 бар. Жок, бизге беребиз дейт. Ооба. Эгерде дары керек болсо, беребиз. Если вам нужны какие-либо препараты, кому трудно, кому тяжело, приезжайте по адресу Тохтогула 108. Мы готовы предоставить вам первые необходимые медикаменты, а также вы можете заказать концентраторы по себестоимости. У нас есть большое количество... О боже, сейчас, секундочку. Прошу прощения за мой внешний вид. Так, я чуть приболела, но все же держусь на ногах. Так, мы даем абсолютно бесплатно аскорбиновую кислоту. То есть первая необходимость, то, что сейчас в первую очередь назначает, это аскорбиновая кислота. Итак, мы это все закупили на средства, которые были собраны Сбербанк Москвы, Нуркыз, Кубат, и на мой Эльсом номер 222 12 12 12. Ставим вот такие вот печати, что они сатуга эмес, не для продажи. И таким образом мы регистрируем на каждого главврача, мы регистрируем на каждого человека. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп мына ушундай кайрымдуулук берген инсандардан биз аскорбиновая кислота алдык. Бул ооруткан инсанга биринчи иретте керек болуп турган нерсе экен. Жана ошондой эле мына ушул сиз костюмдарга аябай акча көп кетип атат, алтындарым. Ушундай сиз костюмдарды биз медицина тармагында иштеп аткандарга алып атабыз. Бул кымбаты. Азыр бир аз кичине арзаныраагын таптык. 350 сомдуктар. Мына караңыздарчы, 4 мешек алып койдум дароо. Калбай калса медиктерибиз эмне болот деп атабыз да. Алдын ала ушинтип ойлонуш керек болчук баарыбыз эле. Мына ушундай жакшы одноразовый момундай комбинезондорду биз 400 сомдон болчу, бирок бизде Defender деген магазин каерден алып атабыз, момундай сону маскаларды эмелерди. Ошол Defenderлер бизге 350ден берип атышат. Өздөрүнүн атынан дагы 2 мешок бекер берди. Аллах разы болсун чындыгында. Мынанын момундай 2 концентрат келди, бул экөө тең. 2 концентрат тең. Кореядан мекендештер өздөрү алып келип тапшыргандыктан биз бул экөөнү тең. Буюрса керектүү мына азыр суусамыр менен сүрүшөбүз, балким суусамырга алып барып беребиз деп атабыз. Сатууга эмес, сатканга болбойт, биз сата албайбыз. Так, жана ошондой эле. Вот здесь что, девочки? Алина. Бул мусоркаларды нагла койбогу. Так. Так. Смотри. Дело здесь. Ага. Азитромицина. Азитромицины, да? 500 штук купили. Купили 500 штук. Почем? Закуп какая цена у нас? Пожалуйста, скажите, почем мы покупаем? Потому что мы будем говорить вам реальные цены, чтобы вы требовали в аптеках, чтобы по реальной цене они вам продавали. Как можно зарабатывать деньги на медикаментах? Я просто не понимаю. Продавайте, я не знаю, что угодно, но не только эти, которые нам жизненно необходимы. Хочу выразить опять-таки огромную благодарность аптеке Вита. В аптеке Вита все абсолютно есть. И они также бесплатно. Чинареджики, огромное вам спасибо. И вот
Ага, по 115 сомов мы азитромицину купили. Лефофлоксацин у нас 336 сомов закуп был этот. Так. Спонсоры, уважаемые спонсоры, 120 сомов купила сегодня. У нас 115, видите, мы по себестоимости можем вам продать, если у вас есть деньги. Если у вас нет денег, мы можем вам бесплатно просто дать. И также вот здесь есть костюмы. Так, отправляем 3 костюмы тоже. Ой, неужели? Да. Сейчас полностью я сфотографирую. Потом главврачтарға дейін қол қойдырып алыңыз, мақұл ба? Бізге отчетқа керек анкен. Мен ел сомма очко ақша бұл. А? Эритромицин бар. Да, в очень многом количестве. Они стоят в аптеках 120, мы по 115 купили. Хотят, купят, хотят бесплатно, денег нет. Купить, да? Вот Микуся ставит печати на каждый коллекцион. 115, в аптеке 120. Тушко навча қайырымдылыққа келдік. А? Сейчас, секундочку. Мне что-то цветы подарили. Так, сейчас, секундочку. Работаем. Нет, слушай, они 6 капсул. Азитромицин. Викуся, они, смотри, как идут. Они в таких капсулах, у нас не в суспензиях, они в таких вот у нас. Здесь 6 капсул. Нет, азитромицин керек бізге? Жекем. Қанша елде. Ооба, элим барсыңбы да топтолуп калган биздин командабыз кайра эле стройдо. Депутаттар биздин бийлик өкүлдөрү кылган нерсени жазат. Ушул кичинекебиз канча элдин соңуна калат. Бир сыйрадан да кичине кайрылуу кылгым келет. Саламатсызбы Алтай апа? Кандай чарсыз? Алтынай Нарбаева эжекем. 1 миллион долларга жетпеген суммага мен ойлоп атам, жалпы могу миллионерлердин кыйындарын чогулган акчасына обсервациялар ачылып, дарылар алынды да. Мен интернеттен окудум, мамлекеттин баягы казнасы боюнча 800 миллион доллар экен да. Ошондон бир 5 миллион долларын берип койсок, биз дагы да болсо сону иштеп беребиз. Бир бекер иштегенге даярбыз, уктабай, чуркаганга даярбыз. Акча берип койгочу кичине. Өкмөттөн сурайбы акча. Мейли, өкмөттүн акчасы дагы балким туура багытта колдонулуп жаткандыр. Ар бир инсан жоопкерчилик алат, өзү жооп берет. Да, изучу вот это, кечирим сурайм. Сейчас я совсем забыла свой внешний вид. И вообще, это уже, знаете, адам баласы аман болсо болду экен, да? Так, я сейчас сама лично сяду. Люди начали приходить, и будем давать им клексан. Приезжайте. Как же классно работать. Удовольствие, в оплата народа. О, клексан? На продажу на бесплатно? Бесплатно. Кайрымдуулук ретинде алып келерсиң, киргизерлер. Мы будем вот так фиксировать, да? Чтобы все было по-честному. Ошо жерде туруп туруңуз, ошо жерде туруп туруңуз. Сиз өзүңүз сураңызбы? Так, а поменяйте. Элим кайда баратабыз? Кереги жок, дарыларга келип бекер сураган кандай бул? Анда берип эле койгочу дейт. Ну зачем коркутуп, да? Давайте вот так по-честному. Если действительно вы нуждаетесь, и человеку действительно уже плохо, мы готовы отправить в бригаду. Мы готовы отдать вам лекарства. Это же не игра. Мы бесплатно тут еду не раздаем, да? Это жизненно необходимый медикамент. Сейчас вот у меня девушка пришла, она попросила лекарства. Я говорю, для чего вам? Гепарин берет. Гепарин жок.
эмнеңер бар? Клексан. Анда Клексан деле бере бергиле. Сиз буга чейин алдыңыз беле, оорутасызбы? Нет, она абсолютно здоровая. Вот как мы будем давать абсолютно здоровым людям просто так Клексан? Мен үйүмдө дегенчи бир дагы препарат, бир дагы дары жок. Мен жөн эле деген аларды үйгө коюп койгон жокмун. Мен аларды бирөөгө берсем, бирөөнүн өмүрүн сактап калууга ошол дарылар деген себепкер болот да. А мен кантип эле оорубай жатып эле, ошол дарылардын баарын алып эле, ооруну күтүп отурам да. Эмне болуп кетет? Баарыбыз Аллах Тааланын колундабыз. Берешем болсоңор ошончолук Кудайым берет. Мен мисалы бүгүн азыр бирөөгө Клексан берип өмүрүн сактап жардам берип калсам, мен кыйналып жаткан мезгилде мага дал ошондой инсанды Аллах Таала мага жиберет дагы, ошол инсан мага жардам берет деген ишенич менен гана мен жашаймын. Жөн эле бул жака келип, себеби жок. Бекер бирдеке берип атат эле, келип эле алып бербеңиздер, сураныч. Чындап ким муктаж болуп атса, дарыга акчасы жок болсо, келиңиздер, бекер беребиз. Элдин чогулган акчасына беребиз. Сиз кастыңдар, сиздин айлыгыңызга керекпи? Келиңиз алып кетиңиз, биз доставка кыла албайбыз. Биз болгону элдерден акчаны чогултуп, арзан баада, мынакей 350-ге комбинезондорду алып атабыз. Мында аскорбиновый препараттарды алып атабыз. Бардыгын арзан баада алып атабыз. Элге бериш үчүн, бекер бериш үчүн, муктаждарга бериш үчүн. Эмне үчүн биздин аз маяны алган мугалимдерибиз бүгүнкү күндө аларга дары жетпей, алар деген кыйналыш керек. Эмне үчүн жалгыз бой энелер таянарга эч кимим жок деп ыйлаш керек. Эмне үчүн кичинекей кыздары алыскы Москвада жүрүп, алыскы чет мамлекеттерде жүрүп, бул жакта кыздарын караткан ата-энесин караганга эч ким жок, алар температура менен жатат, эмне кылам деп ыйлаш керек. Ошолорду биз сактап атабыз, ошолорго биз жардам берип атабыз. Акчаңыз барбы? Чуркай турган адамыңыз барбы? Аптекаларга чуркап, дарыларды өзүңөр таап, өзүңүздөр айыгыңыздар. Биз чыныгы муктаждарга гана жардам бере алабыз. Түнү менен эмне болуп атат, эч кимиңиздер билбейсиздер. Түнү менен канчадаган адамдардын оорулары козголуп, дем ала албай тумчугуп жатышкан мезгили. Биз ошолорго гана тез жардамды жиберип, аларга бекер медикаменттерди беребиз. Экран артындагы отурган, ооруну сезбей аткан, билбей аткан инсандар, көчөдө маскасы жок жүргөн баатырлар башыңыздарга келбесин. Өзгөчө билесиздер, биз иммунитетти көтөрүшүбүз керек. Иммунитетти кантип көтөрөбүз? Манайыбыз жакшы болгондо, бири-бирибизге жакшы сөздү айтканда. Кудайым ушундай ооруну бизге балким сыноо кылып берип аткандыр. Булар бири-бирине жакшы сөз айтсын, бири-бирине жакшы нерсе кааласын, бири-биринин өмүрү үчүн чуркасын деп, балким ушу слов нет, ладно. Сыноону берип аткандыр. Ошол сыноону кабыл албайсыздарбы? Жардам бербейсиздерби? Эмне үчүн бирөөнүн акыркы 20 сом кичинекей балдардын могул жерде монетага чогулуп келген кайрымдуулук акчалардан силер келип, жөн эле оорубасаңар деле бекер дарыларды келип алышыңар керек. Эмне себептен? Кичинекей баланын кыялындагы велосипедти албай, ошону кичинекей башка нарестен өмүрү үчүн дары алга деп алып келип атса, эмне үчүн силер келип аны жөн эле бекер алып кетишиңер керек? Кудайды карагылачы. Жөн эле оорубайлы, эшикке чыгып алып эле какта бекер эмне тарап атса, ошону алышым керек деле чыга бербегилечи эшикке, сураныч. Жетишет го бардыгы. 20 сомдон, 50 сомдон, 70 сомдон элдер бизге 50 сомго салып атат. Ошонун 100 сому дагы оң чөнтөккө кирип кетсе дагы мен корком. Бирөөнүн аманаты, бирөөнүн садакасы мага кирип кетпесин деп. Бирөөнүн садакасын жөн эле алгандан уялыңыздар, тартыныңыздар. Бул сыноо Кудайдан. Жутунбагыла. Жакшы нерсе каалагыла бири-бирибизге. Бири-бирибиздин өмүрүбүздү сактаганга кол сунгула. Ачкөз болбогула. Бирөөнүн акысын жеп, ошол эле медиктер эч бир берип аткан бекер дары-дармектер азыр 7 облуска биз 700 Клексан жиберип атабыз. Бирөөңүздөр дагы ушул Клександы сайып туруп, бир инсандан акча ала турган болсоңуздар, сиздер киши өлтүргөн менен барабар болосуздар. Аз отуруп өчүрүп койну.